Assalamu alaikum tuğanlar, kutmandуу күнүңүздөр менен. Жана сиздер эшиктен көрүп аткан кунажындар, мына ушул кунажындар. Азыр биз Карабалтадабыз. Россиядан келген биринчи нетелдер, биринчи туут боло турган мындай бооз кунажындар бар. Эшикте жүргөн видеолорун көрдүңүздөр эле, алып келгенде эшикте жүргөн экен. Мына 2 күндөн бери күн суутуп, 2-3 күндөн бери Кыргызстанда, Бишкек тарапта. Буларда жылуу жерге киргизиптир. Ошол видеодон көрүп аткан кунажындар дал мына ушул кунажындар туугандар. Булар 25 баш. Мына жаз айына келип булар 3 жаш болот. Азыр бүт баары көпчүлүгү бооз. Ушуларды мына келип көрүңүздөр. Булар Карабалтада. Азыр кирип силос, жем, чөп жеп жаткан мезгил. Булар Россиядан келген. Азыр бул уйлар тууралуу да ээсинен сурайлы. Булар качан келген? Келгенине канча болду дегендей. Анан вакцинациялар кандай болгон? Этини азыр мына арт жагынан өтүп бир көрсөтүп коем. Сиздер мындай кылып түшүнгөнгө аракет кылыңыздар. Мисалы мына кунажынды көрдүңүздөр, сүт баатында бир экстерьердагы жакшы бир кунажын экен. Анан тетигиндей сыртка чыкса бир сонум болуп калат. Бүт баары ээрчишип, сулуу болуп жана видеодогудай. Ал видеону эми ээс тартып алган экен келгенде. Ошол кунажындар коркпой келе бериңиздер Карабалтага. Эсине чалып дарегин сураңыздар. Биз булар Карабалтага келиптир. Булардын артыкчылыгы сүт баатындагы уйлар туугандар. Булар Россиядан, фермадан алынган. Энелери 30-35, балким эң мыктылары 40 литрге чейин сүт берген уйлар экен. Бул уйлар менен сиздер 20 литр, 15 литр менен ойнобойсуздар. Балким биринчи туут мезгилинде 18-15, балким жакшылар 25ке чейин барышы мүмкүн. Бирок 2-нү, 3-тү, 4-тү, 5-тү тууган мезгилдеринде баягы айрыкча 3-чү, 4-чү тууттарында эң мыкты сүт берген мезгилдерине жетет. Экинчи туутунда дагы мыкты сүттөрдү берет. Бирок биздин Кыргызстанда баары бир көөрөккө кармаганга, кактап сааганга жашыраак уйду кармаган жакшыраак. Ошондуктан сүт багытында алам дегендер болсо. Булар чернопёстрый. Галштизированный да болсо керек. Билбедим, бул чернопёстрый. Бирок жанакындай галштина эмес, таза. Булар сүткө дагы, анан таза болбой калганда этке дагы экинчи направлениясы этке тууганда. Бирок биринчи кезекте сүткө. Кээ бир уйларыбыз бар, эт жана сүт. Кээ бир уйларыбыз бар, сүт жана эт. Эт жана сүт дегенде биринчи этке, баксаң этке сонун болот. Ал эми бакпай калсаңыздар сүт сааса да болот деген сөз. Булар биринчи кезекте сүткө, андан кийин этке десек да болот. Мына ушул кунажындар алып багып көрүңүздөр. Бойлору өтө бийик болбосо дагы өтө чакан уй болбойт. Үйдө 2ден, 3дөн, 5ден, 10дон же болбосо сүт азыктары менен өндүрүп иштейм дегендерге сүт керек. Өзүбүз багып саайт элек. Бирок өзүбүз кармаганга жараша сүттү көбүрөөк берсе сонун болот. Убаракерчиликти актап, мисалы 10 литр, 15 литр сүт бергенче хотя бы кунажындардан алып кармайлы 20 литр, 25 литр, 1-2 жылдан кийин 30-35, балким режим менен жакшы саап, жакшы караса, балким 35-40ка чейин чыга турган. Демек биз баягындай аракет кылганда жакшыраак сүт бере турган ошондой дойный уйлар десеңиздер. Мына ушул уйларды көрүңүздөр. Азыр мен ээсинен сурап коеюн, качан келген булар? Булар октябрдын аягында келди. Ошондон бери жогору жакта сарай бар болчу, ошол жакта загондоштадык. Желиндер, Күн ичине сууй баштаганда бул жака алып түштүр. Ошо 1 айдан ашты да келгендер. Бүт биз осмотрдан, текшерүүдөн өттү, ден соолуктар. Карантинге кирген. Карантинге кирген. Баягы вакцинация дегенде булар баягы шарпка каршы ооруларды алган болуш керек, өтүп атканда. Мына желиндери. Буларды биринчи жолу кармалды булар ошондо? Ооба, биз ошол биринчи жолу кармап, байлап, даярдап койдук да. Кандай булар байлоо көрүп жүргөн бекен өзү? Жок, байлоо көрөлөк. Азыр үйрөнүп калды, жогушуп. Азыр жогушуп үйрөнүп. Желиндери. Буларды канча айлык бооздор деп айтты примерно? Булар азыр 6-7 айлык болуп калды. Алды уже желиндерин көргөзүп чөчүткөн да. Бүт баары кунажын, 25 баш. Мындай желини көрүп коеюнчу. Негизи сүт багытындагы уйлар колго жогуш болот да. Ошол сыңары кандай экен булар? Мындай кармагандай тез эле колго көнүп кеттиби? Ооба, бак көндү. Негизи эгер ушундай нелерди башка не болсо бир аз
колго үйрөтүш кыйын болмок да. Алар батыл үйрөтүп. Батыл, Мына токол, көпчүлүгү токол мындай уйлар экен. Караңыздар, сон уйлар. Караңыздар, токол баштарында сон анча-мынча мындай мүйүзүлөр бар. Буларда эми баягы канчада сүт багатына уйлар экен. Мына. Туугандар. Мына үчөөсү бош жүрөт. Баштарын караңыздар, сонун уйлары. Бүгүн караңыздар, керемет уйлар. Мына кунажындар, ушуларды артынан көрсөтүп коеюнбу? Туугандар, мына. Булар да боозбу? Бооз. Могулар жакын бооз экен, Ушул жакын. Ушул үчөө жакынбы? Ошого бөлүп койгонсуздар да, Ушулга байлаганда өзү. Мына үчөөсү жакын бооз экен. Мына. Кунажындар. Келип жактырганыңызда сыртка алып чыгып, байлап көрүп дегендей болот. Мына кунажын жакын бооз экен, желини чоюп калыптыр. Мына курсактары чыгып, кеңейип калыптыр. Мына курсактары чоңоюп, жакындап калыптыр ушулар. Ушундай кунажындар бар, туугандар. Эми акырын баасын сурай баштайын. Булардын баалары кандай болот? Канча штуктап сатылат дегендей суроолорду бере берейин. Шеп, булар бирден дагы, экиден дагы, оптон дагы сатыла берет, Ооба, сата беребиз. Бирден, экиден да сата беребиз. Акчаларыны болсо ошол 130 миңден 150 миңге чейин сурайбыз. Сүйлөшсөк болот. Сүйлөш жолдору бар. Оптомго деле сүйлөшөбүз. Баягы алыстан келгендерден, мындай чет өлкөдөн уй ташыгандын эң жакшы жагы бул кунажын алып келген жакшы да. Баягы желин деген проблема бар саан уйдачы. Ошон үчүн баягы чоң уй алып келгендерге бир терс сөз айтпайм. Бирок жаш кунажын алып келиштин мындай риски азыраак жагы желин таза келиш деген сөз да. Бирок ар кандай себептен болот. Кээ бир королорду көрдүм. Чындап 100% желин таза келген уйлары да болду. Эми арада бирден экиден болуп турат. Ал мастит деген Россиядан келе жатканда эмес, мондай үйдө туруп деле болуп калышы мүмкүн. Боло элатпайбы? Ошондуктан жаш кунажындардын келиш себеби желинден көйгөй жок. Биринчиси. Экинчиси көзүнө карап коелу. Баягы менин телефондун камерасы чагылып, бүт баарын көзү таза экени билинип турат, Көзүнө ак түшкөндөрү жок окшойт. Жок. Мына, бир четтен карап коюңуздар, көзүнөн көрсөтүп коеюн. Чет өлкөдөн келгендердин ушу көзүндө бир аз иш болот. Кээ бирлердин, бирок мунун көзү таза экен. Өзү аппак болуп, ак басып, шекердин өңүндөй болуп билинип калат. Таза экен мунун көздөрү. Көзүнүн кареги темно-синий болуп турат. Бир четтен айландырып көрсөтүп коем. Көздөрү таза, желиндери таза, эти дагы ортодон жогору эт. Мында көздөрү таза экен. Мына жаткандарында көздөрү таза экен. Тетиги жактан карап коюңуздар. Машалла, көз тийбет. Ушундай жерлерден келип кунажындарды алыңыздар, туугандар. Булардын дары кара балтада, ээсине чалып так дерегин сурайсыздар, байланышасыздар, баасын айтты, жашын айтты, сүттүүлүгүн айтты. Келип көрүп, жактырган кунажындарыңыздарды эшикке чыгарып көрүп туруп, андан кийин дагы жактырганын өзүңүздөр аласыздар, туугандар. Анда эмесе биз видео соңуна келип жеттик. Ушундай уйлардан алып багыңыздар.